Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмазбек Кыдырмаевич маалымат берет. Брифингде Түз абадын ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ошондой эле Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан, Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей ситуации в городе Бишкек расскажет заместитель министра внутренних дел Кыргызской республики, комендант города Бишкек Орозалиев Алмазбек Кыдырмаевич. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, на радиостанциях Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и 1 радио. Алмазбек Кыдырмаевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынган. Бишкек шаары боюнча 2020 жылдын 25 марттан 20 апрелге чейинки убакытта катталган кылмыштардын жана жоруктардын жалпы саны 1254 түзгөн. Анын ичинен 1139 кылмыш иши жана жоруктардын бети ачылган. Комендант саатынын убагында коюлган талаптарды башибей көчөдө жүргөн 91 адам кармалган. Анын ичинде 82 эркек, 9 аял жана 1 жет өлкүнүн жараны. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдын 28 беренесине ылайык 79 протокол түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 82 прим 1 беренесине ылайык 12 протокол түзүлгөн. 2020 жылдын 25 мартынан 20 апрелге чейин коменданттык саатты бузгандыгы үчүн жалпы кармалгандардын саны 2260. Анын ичинен эркектер 1961, аял 299. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдын 28 беренесинен ылайык бардыгы болуп 2135 протокол түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 82 прим 1 беренесине ылайык 149 протокол түзүлгөн. Ошондой эле 181 автоунаа штраф стоянкаларга коюлган. Урматтуу шаардыктар, дагы бир жолу сиздерди сабырдуулукка, чыдамкайлыкка чакырып кетет элем. Аз эле күн калды. Бул күндөрдө өтөт. Баарыбыз ынтымактуу болуп, өзгөчө абалынын бардык талаптарын аткарып, карантиндин санитардык нормаларын сактап, жана ар бирибиз үйдө отурсак, биз бул коркунучтан борбор шаарыбызды бүтүндөй мамлекетибизди сактап алабыз. Добрый день, уважаемые жители города Бишкек. На территории города Бишкек в сфере общественной безопасности ситуация остается стабильной и находится под контролем. В целях недопущения дестабилизации в столице личным составом органов внутренних дел, а также военнослужащими Генерального штаба вооруженных сил проводятся мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. Всего с 25 марта по 20 апреля 2020 года на территории города Бишкек зарегистрировано 1254 преступления и проступков. Из них раскрыто 1139. За нарушение комендантского часа за сутки было задержано 91 человек. Из них 82 это мужчины, 9 женщин, а также 1 иностранец. В отношении их составлены 79 протоколов в соответствии со статьей 28 Конституционного закона о ЧП и по статье 82 прим. 1 Кодекса о нарушениях 12 протоколов. Всего за период с 25 марта по 21 апреля 2020 года за нарушение комендантского часа задержано 2260 человек. Из них мужчин 1961, женщин 299.
Всего по статье 28 Конституционного закона о ЧП было составлено 2135 протоколов, по статье 82 прим. 1 Кодекса о нарушениях 149 протоколов. Всего поставлено на штрафстоянку 181 автомобиль. Уважаемые жители города, еще раз вас призываю к терпению, осталось мало времени. И все это пройдет. Если все мы дружно выполним все требования чрезвычайного положения, будем соблюдать карантинно-санитарные нормы, и каждый из нас будет сидеть дома, мы этой опасности спасем нашу столицу и наше государство в целом. Спасибо за внимание. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун-басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмазбек Кыдырмаевич сиздерге маалымат берип өттү. Брифингти ТүЗОодон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ошондой эле Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей ситуации в городе Бишкек вас проинформировал заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Орозалиев Алмазбек Кыдырмаевич. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал в областных медиацентрах, на радиостанциях Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ, а также на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство и 1 радио. Спасибо за внимание.